Илгерки адамдар жол боюнда жугуштаруудан өлгөн малды көмүп сыртын темир решетка менен тосулган жерди көрсө да олтура калып, Куран окуп калышчу эле. Адам көмүлгөн жер окшойт дешип, ошонун сыңарындай. Азыркылар эстелик болсо болду. Гүлдөрүн көтөрүп, тимели Улуу Ата Мекендик согушта Берлинге туу сайып келген баатырларда элестетишип, сыйынышып калышты. 7 апрелде өлгөндөр Улуу Ата Мекендик согушта өлгөн ата-бабаларыбыздын жогору бааланып калганын өкүндүрөт. 7 апрелде өлгөндөргө эмне үчүн сыйынышып жатышат, өздөрү деле билишпесе керек. Атамбаев, Отунбаева, Текебаевтерге бийлик алып беришкендер башкалардан эмнеси менен өзгөчөлөнүп калышат, түшүнбөйм. Жакында ошол эстеликтин жанында Отунбаеванын алдында айкелин орнотушуп койсо эч таң калбагыла. Камкор катынды башына көтөргөн бийлик өз элинин ызат урматына татыктуу деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Алмазбек Атамбаев сотто өзүн татыксыз алып жүрдү. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 2010-жылдагы шейит кеткендердин шарапаты менен бийликке келген эле, бирок ал мекен шейиттердин үмүтү акталмак турсун, коррупция гүлдөп шопурунан бери элди тоногон заманда алып келди. Өзү болсо кой ташка хан сарай салып элди тоготпогондуктан үлгүсүн көрсөттү. Эч кандай бизнес кылбай туруп мамлекеттин акчасын урдап алып, өзүнүн мультимиллионер деп жарыялады. Мамлекеттик ири ишканаларды реконструкциялоо жана куруу үчүн чет мамлекеттен оңбогондой кредиттерди алып, аны максатсыз пайдаланып, командасындагы жемкор чиновниктер менен бирге өлкөнү карызга батырган. Эми Атамбаев ошол кылган иштерине татыктуу жооп берүүнүн ордуна түрмөдө да ар түрдүү өнөр көргөзүп жатат. Сотко жон келбей коомчулукту дургутуп, элди дүрбөлөңгө түшүрүүнү максат кылып алды. Сот залында шизофреникке окшоп айнекти тепкилеп, залдагы элди көкүтүп сүйлөп жатты. Өзүн алып жүрүүсү адамзатына тиешелүү өң төмөнкү сапаттар. Көргөн эл бору урмак турсун, жип кирип ушундай да адам болот экен деп дене бою үркүп турду экс-президент Атамбаевдин. Жок дегенде жазасын алганда татыктуу тура албады. Кыргызстандын эли бул тоордун артында кайсы гана чиновникти көрбөдү дейсиң? Алардын баары акыйкаттык жеңет. Мен акмын элимдин алдында деп кадимки калыбынан жазбай турчу. Не генералдар, жогорку даражалуу чиновниктер ооруганына, кыйналганына карабай татыктуу турушкан сотто. Президент Исадыр Жапаровдун мойнунан кескилеген кезде да Атамбаевге окшоп истерикага түшкөн эмес болчу. Эл да салыштырып көрүп, кимисинде салмак бар экендигин өлчөп жатат, деп Бурганак Толкунов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин.